Мынакей, протоколсуз мурункулар жазылган улам эле протокол деп жаза бер, улам эле силерге кол койду дегенде болду. Ком, жадапта өттүк улам кол кой бергенде. Мындай. Интервью алганда бар. Көрөйт не деп. Талабыбыздын эң биринчиси эле Демирлан жумуштан кетсинби? Экинчи талап үйүн жанын бүтүн тазаласын жанагы. Туурабы? Бардын ачып берсиңер. Зарылбек жоопко тартты. Баня. Таластын Көксай айылынын тургундары жергиликтүү маданият үйүнө чогулушту. Мындай көрүнүш бул жерде биринчи жолу кайталанып жаткан жок. Акыркы 2 айдан бери айыл эли өзлөрүнүн айылдашы Султаналиевтердин үй бүлөсүнө каршы чыгам деп барбаган жерлери калган эмес. Жада калса борбор калабыз, Бишкекке дагы барып билдирүү жасап келишкен. Болбойт да, андай болушу мүмкүн эмес. Эгер бийлик бизди ушул бир айыл элди бир семьянын немесине садака чаба турган болсо, анда биз бара турган жердин бүтүнө барабыз. Таласка өткөндө 35 машина бардыкпы? Бишкекке 50 машина барабыз. Эмнеге бара албайбыз? Элеттиктердин негизги талабы Султаналиевтер элден кечирим сурап, алардан запкы жегендердин чыгымдарын төлөп бериши керек. Жараша турган кишилер ушундай болобу? Ой, жараша турган киши бирдекени баштайт да, туурабы? Мына мисалы үчүн Бакирдин немесин ачат. Жана арзы кептер жакта жаап алган жерлерди немени ачат. Басып алган жана 20 гектар жерин таркатат. Анан кийин жарашабыз да, жарашат дебейби. Жалгыз үй бүлө менен жалпы айылдын арасчылыгы буга чейин болуп келгени менен чоң чырдын башталышы 2016 жылдын декабрь айына туш келген. Айыл чогулушунда бул маселе көтөрүлүп, Көксайдын негизги көйгөйү Султаналиевтердин үй бүлөсү дегенге токтолушкан. Буга чейин баардыгы коркуп келген да, бирдек болсо эле базага алып мынакей өзүңөр угуп атасыңар, аксакалдарга чейин сабап атат. Баардыгын булар семьясы менен ушундай жабыла келет да. Султаналиевтерге айыл эли алгачкы жолу баш көтөргөн чогулушта таш бараңга алыш керек деген маселе да көтөрүлүптүр. Дароо айтып коюш керек, таш бараң эч бир мыйзамга ылайык келбеген көрүнүш. Айыл эли болгону айласы кетип жатканда айткан көрүнүш болсо керек. 90-жылкы баласынан ылдыйкы балдардын бардын канын ичип койгон. Барат да мен шаардан келип атам, тозола десе, кой союп тозот. Анын үчүн айланайын губернатор келсе да кой союп тоза албайсың го. Ошентип таза ошого чейин жеткизип койгон да, баардыгын канын ичип койгон. Пойласын жургузуп берет. Үйүндө иштеп аткан мисалы үчүн ата-энесинин айтканын кылбаган балдар бир звонок кылып койсо барып ошонун сарайын богун чыгарып берет. Султаналиевтердин айыл элине көрсөткөн кылыктарына кененирээк токтололу. Үй бүлөнүн апасы Байыскан Султаналиева, акыркы 2 чакырылыштагы айылдык кеңештин депутаты, акыркы жолкусунда жергиликтүү кеңештин төрайымы да болуп шайланган. Бирок бул тандоону эл корккондон жасаган деп билдирет айыл тургундары. Айыл ичин араласаңыз, бул үй бүлөнүн балдары чындыгында эле көксайлыктардын жүрөгүнүн үшүн алып койгонуна ишенет элеңиз. Сәл бирдек болсо эле базага алышат. Сабап жатат. Сабап өлтүргөнгө чейин тайып тарпайт алар. Ачык эле. Анан башка эмне, анан коркобуз да анан. Байыскан Султаналиева жергиликтүү кеңештин төрайымы болуп турган учурда Аристин жардамы менен Көксай айылына эл үчүн мончо курула турган болгон. Бирок Байыскан айымдын кийлигишүүсү жана ошол учурдагы айыл өкмөттүн жардамы менен эреже боюнча мончо айыл өкмөттүн жерине эмес Султаналиевтердин жеке менчик тилкесине курулуп калган. Аристин ар бир долбоору айыл өкмөттүн карамагына катталышы керек эле. Бул жерде андай көрүнүш болгон эмес. Ошол Арис менен салынгандар айыл өкмөттүн балансына кириш керек, билесиз да? Ооба. Азыр айыл өкмөттүн балансында эмес экен да? Баласына болсо эми бунун баарын мыйзамдаштырабыз да. Арис программасы менен болгондо бу жерде эч ким банянын башын кармай албай койушту. Анан кармай алышпай койду. Анан кийин бу жерде мындай экен да, 0,05% төлөш керек экен наличие. Ал 33.950 сом экен. Наличие төлөшүбүз керек эле ошол күнү. Анан кийин аны төлөдүк. Анан кийин сообщество деп коет экен. Өзүк салым. Жанагы жер өң жер болчу жепе. Өң жаман жер болчу. Ошону сүргүзүш керек экен. Султаналиева Байыскан Арис тарабынан каржыланып курулган мончону бүгүн дагы бергиси жок. Бул иш боюнча аймактагы прокуратура иш алып барып жатканы дагы белгилүү болду. Азыр айыл өкмөт келип деген өзүбүздүн карамагыбызга алалы десе бересизби баняны? Алабыз деди, мыйзам чегинде. Баняны беребиз. Биз бир эме учурда беребиз. Биз айылга жер биздики.
кандай болгон күндө да жер биздики, анткени наркы заправканын бизде ошол жерде сай бузук жери, жаман жери болчу. Ошол жаман жерди вообще Түзөп салып алгансыздар, жараксыз эле жер болчу да. Дөң сай мусор төгүлүп жатчу. Ошол жерди тегистеп, ошол жерге топуракты ташытып келип, машина менен ташытып келип, аны жерге толтуруп, ошондой бир место жасап, аны атайын тебелетип, ошонун үстүн тегистеп туруп, анан кийин ошо байняны ошол жерге салып, ага байняга биз аябагандай акчаларды өзүбүздүн каражатыбыздан. Аристин бөлүп берген акчасынан тышкарыда өзүңөр акча бөлүпсүңөр да. Эми үй бүлөнүн кызыл камчы балдарына токтололу. Улуу баласы Эмирлан Султаналиев убагында мурдагы министр Мелис Турганбаевдин жанында жан сакчылык милдетти аткарып жүргөн. Азыркы учурда ИИМдин өзүндө иштеп келет. Айыл эли Эмирлан мырзанын райондук милицияга таасири күч экенин билдирип, мына ошондуктан Султаналиевдердин ооздугун тарта турган киши жок деп билдиришти. Азыр ал Эмир Султаналиев жумушта турганда азыркы роодун органынын кишилери жакшы следствие жүргүзө албай жатат да. Ошонун себебинен ал алынып турса жакшы жүрөт беле деген басым жазып атат деп айтып атабыз да. Анын өзүнүн органда иштегенден тааныштары көп. Кайра эле айлантып келип, элге жала жаап, кайра элдерди сотко берип атат булар. Азыркы учурда айылда жашаган 3-чү уулу Эрнис Султаналиев сиздердин назарыңыздарда. Бул кишиден таяк жегендердин алды майыпка айланса, арты баш менен чайкалуусу сыяктуу жаракаттарды алган. Дагы дарыланып атасызбы баягы боюнча, эле? Больницага жатып калды да, бирок күндө ошо жанагы катырак неме болгондон жана мурдунан кан токтобой калат экен. Сиздики кайсы могу жагы телестинип кеттиби? Баардыгы сынып кеткен. Максат Султаналиевдердин 3-чү баласы Эрнис Султаналиевдерден токмок жеп майып болуп калган адамдардын бири. Анын жагы 3 жеринен сынып, 32 тишинин 7-өсү түшүп калган. Жана баш сөөгү да бир нече жеринен майдаланып сынып кеткен. Алган жаракаттарынын айынан Максаттын ден соолугу абдан начар. Жумушка жараксыз, аба ырайынын ысык суугуна чыдай албайт, жада калса кээ бир сөздөрдү тагайта албай калган. Ошо белин жаап 3 жерден сынган. Ургандан кийин больницага түшкөн. Сүйлөй албаган ордуна коозума кан агып, кан токтобой. Ошо менен тиштер сынган. Үстүнөн 3-өө, янан 4-өө, 6-өө, 7-өө. 7-8 тиш. 7-8 тиш сынды да. Мою башта да эмелер калып калган да. Эле чорт сынбай эле майдаланып сынганбы, ушундай дешип атат да. Бул катуу эле жөн эмес дейт да. Врачтар делечи, өзүм эме кагаздарын деле жүрөт ушун. Окуя өткөн жылдын январ айында болуп өткөн. Айтымында Эрнис Султаналиев менен буга чейин эч бир пикир келишпестик болбоптур. Бүгүнкү күндө дагы эмне себептен токмок жегенин түшүнбөй келет. Сүйлөгөндө даже кандай деп дүйнүм чыккан. Кол сунганбы ошол момент эле урган да бул. Ошодон эчтегесиңиз? Мына айтышып тартышып кетсек да бир жөн го, мындай өзүң бала болгондон эметесиң го. Андай болгон жок да вообще. Мурунда бир эмет кейгиш бар болсо бир жөн неге түшүнбөй койдум ошо балага. Ошо ортодон ушутуп оркчан болуп калды. Азыр келчем жардам этип жүрөт жаныма. Райондук оорукананын реанимация бөлүмүнө барып түшөрү менен тез аранын ичинде Бишкекке жеткирбесе бул дүйнө менен кош айтышып кала турганын жергиликтүү ак халатчандар билдиришкен. Борбор калаадан бир нече операцияны башына кечирген. Азырдагы 6 ай сайын ооруканага жатып турат. Ошого чейин больницадан чыккандан кийин булар мага эметишти да, ушун баарын бүтүп беребиз, ушундай кылабыз. Антебиз, мынтебиз деп, анда деле мен жакшы состоянияда эмес болчумун. Анан кийин таза эметкенден кийин кол эле коюп берип койгом, ушул өзү да жасып келип алыптыр, мас болуп жыгылдым деп. Ушундай өзү жасып келип алыптыр да, просто мен кол коюп берип эле койгом да. Анан бүтөбүз деп кол коюп бергенден эле болду, вообще караган жок да. Даже ошол бала менен али бир да кечирим сурай элек. Ушул убакка чейин. Бир жылдан өтүп кетти го азыр. Бир кечирип кой Максат деп айта элек да сен. Максаттын 1 жыл мурун түшкөн 7 тишин Султаналиевдердин үй бүлөсү жакында эле айыл эли көтөрүлгөндөн кийин салып беришкен. Эл дүрбөбөсө тиш салып бермек тургай басып келип кечирим сурабасын Максат бир күндөй эле көрөт. Март айында ошол эле жылы. Март айында ошол мурдум канап, анда да изим болуп калыптыр, эч нерсе билбейм да. Анда да ошо үйдөгүлөр звонить этиптир, ушуна Максат ушуной болот десе, бир Максат бир жерге сүрүлүп кетсе да биз жооп беребизби деп.
таза жолотпой коюп бир да, басылыш ушундай болуп атыптыр. Бул иш боюнча Кара Буруу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда иликтөө иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында бул Батырбек уулу Максат денесине оор жаракат алгандыгы аныкталып, бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-статьясынын негизинде кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатат. Район жана облус соту кылмышка шектүү Эрнис Султаналиевди үй камагына чыгарып койгон. Бул чечим менен айыл эли такыр макул эмес. Мына ошондуктан 400гө жакын адам областык соттун алдында митингге чыгышкан болуучу. Кылмышка шектүүделген Эрнис Султаналиев Максат Батырбек уулун токмоктомок тургай ал күнү көргөн дагы эмесмин деген багытты карманууда. Бул жөн гана аларга каршы уюшкан топтун кылган кылыгы деп баалады. Биз бандит эмес, биз таза ак кишилербиз, колубуз кан боло элек. Кан болгондо эмес. Таза мээнетибиз да таза, бардыгы таза биздики. Булардын колу кан. Андан кийин азыр эмнеге анда тишин салдырып берип атасыз? Мен азыр салдырган жокмун. Мындай болду. Бул жөндө. Ал нерсе айбек 5-inde бизди жананты уруп сабап өлтүрөбүз деп жананчалык апаргандан кийинкиси. Анан кийин чыгып алып бул бетине кармап алып, ошо мени мына азырга чейин кетип баратыр. Айылдын дагы бир тургуну Кемел Мамытбеков Максат таяк жеген учурда анын жанында болчу. Окуянын башынан тарта аягына чейин ошол жерде болгон жана Максатты эс оогон абалында врачтарга жана үйүнө алып барган. Максат уже мен магазинден соода кылып чыксам, Максат уже эки чөкөлөп отуруптур уже жерге. Анан кийин Абалы кандай ошондо эле беттери шишип уже жаяктары сынып кеткен болчу. Анан мен ошол жерден буну алып эле больницага жөнөдүм да. Баарынан кызыгы Максат токмок жеп ооруканада жаткан учурда Эрнис Султаналиев Кемелдин үйүнө келип, эки коюн коркутуу жолу менен алып кетиптир. Бул больницага шаарга кеткен 3-4 күндөн кийин барып менен сен айыңан болду, Максат сен әрде жок болсоң, силер жок болсоң мен Максат турбайт болчумун андай деп. Әрден да коркупту. Әрден да наркотикин айтты. Биринчи жолу берген жокмун. Экинчи жолу кайра барды. Урайын деп атака коюп не өткенде айттым, анда алсаң ал. Башка эч вариант жок болуп калды. Акча бер деди, акча жок, менде кайсы акчаны берем. Ошо элдин малын багып аткам, ошо элдин малынан 2 кой бердим. Болбой алам деди, бердим. Султаналиевтердин үй бүлөсү Батырбеков Максаттын сабалышына тиешеси жок экенин кабарлаганы менен анын тишин салдырып, ооруканага жаткан чыгымын аз да болсо буга чейин төлөп берген. Күнөөсү жок болсо мындай кадамга эмне үчүн барыш керек деген сурооту болот. Айла жокту мен салдырып берсиз. Жок, салдырып берген жок. Мен салдырып берген да жокмун. Мен даканса ошол менен эле турам. Мен анткени урган эмесмин, ал баланы көргөн да эмесмин. Жана ошондой эле окуя болуп өткөндөн кийин тосмо арыз жаздыруу максатта Батырбековдордун үй бүлөсүнө келген учурду аудио жазууга жаздырып алышкан. Ал жерде Байыскан Султаналиева жабырлануучуга арызды кантип жазыш керектигин тамгалап айтып берип жаткандыгын угууга болот. Караган түнү. Анан люкка түшүп кеттинде койдум. Караган түнү дедимби? Көчөдөн келе жатып, караган түнү кызы болуп көчөдөн келе жатып, бутум тайып жыгылып бетимен түшүптүр. Мен үйгө келгенден кийин бети башым ооруп, чыдабагандан кийин больницага бардым. Больницага көрүндүм да. Көрүндүм. Азыр менин ден соолугум жакшы. Мен эч кимге эч кандай жоом жок. Мен баланча урду деген сөздөн оолакмын. Ушул окуяны тергөө ишинен кыскартып, бизди токтотуп коюңду сурадым. Шуникат өз колум жана менен жана туура жазды деп. Ушул негизи жакшы вариант да, сендер аркылуу милицияда иштесең билесиң, мен деле базар милицияда иштеп атам. Просто ушу менен эле мындай биз булардын ушул жердин баарын көтөрүп, өзүбүздүн деле мамилебиз жакшы, последний ишемесин кылып беребиз деп атабыз. Ошон үчүн ушундай жазат фамилия жазылбайт да. Мен жаза берсинчи, эч мындан эчтеке болбойт. Мен баланча урду деген сөздөн оолакмын. Мен баланча. Баланча жөө ушундай эле кыргызча жаза бер аны.
Баланчаев, Чаев, Баланча. Билеседен өттү, майда ишлерде бар. Баланча, болду деген сөздөр болот. Эрдинис Султаналиевден токмок жегендердин дагы бири анын классташы Мырзабеков Нурлан. Классташым Эрдинис Султаналиев. Улакка атың мен барасыңбы деп жумадан чыкканда сураганда ошол жерден жолугуп мага. Анан ооруп атыр, бара албай алам десем кетип калган. Ошо акем тааныштар келет, чоңдор келет, ошолорго бир аз ары минсек исек, анан минсек, ансек деген. Адам деле аяк эмесмин, просто мен өзүмдүн ден соолугума жараша бара албай калдым да. Аталган үй бүлө уюштурган улакка ат минип барбай койгону үчүн Эрдинис Султаналиев чоң муштумдугун көрсөтүп, баш мээси чайкалып калганча токмоктогон. Балдардын ажыратканына карабай деле акшында окшунда эле уруп сооп бет башын баарын астына отуруп, аркасына отуруп, аркасын карап түкүрүнүп. Сизгеби? Мага түкүрүп, бетиме түкүрүп. Ачким бар болчу. Оштурдум, ошондо сынган. Ачким. Кыйшайып калды, үйгө келип түстөгөндөн кийин болбой да сынып калды да ачкимде. Кайрылып кечирим деле сураган жок. Күч органдарына кайрылууну туура деп тапкан эмес. Анткени Султаналиевтерге жергиликтүү милициянын тиш өтпөйт. Мындай ойду жалпы Көксай эли карманууда. Силер мындай арызданган жоксуңар тиешелүү орган? Арызданган жокмун мен. Арызданганда эмне ушул монча кишиге моюн бербей жүргөн мени карап коймок беле. Нурлан мырза ат минбей койгон үчүн токмок жесе, анын айылдашы Чокпай уулу Марат мүнүшкөрлүк үчүн Султаналиевтердин кичүү баласы Нуржандан запкы тарткан. Күндүз мен Нуржан менен учурашкам. Жүргөн Нуржан. Куш жоготуңузбу деп. Кечинде карап. Жок. Аңгыча эле иттер жүрүп калды. Эшигин атып эле. Ачып эле. Атты да. Бултук менен элеби? Нече ачып эле. Караңгыда. Үстүмөн пытыр-пытыр деп чачмаган. Сен түш чаттым. Түшкөндө эле бир чаап туруп жатканда тепти кол сынып калды. Кол сынган билбей калды, билине жок да мындай. Ысып кетти анан кийин эле. Туруп, таянып туруп, мен таяна албай калдым. Султаналиевтер каршы чабуул жасашып, Чокпай уулу Маратты жылкы уурдап бара жаткан жеринен кармап алдык деп жалаа жабышып, токмок жегени аз келгенсип темир тордун артына камап коюу жаздады деп билдиришти. Мына ошондуктан Марат Чокпай уулу арыз менен кайрылууну туура деп тапкан эмес. Мага мынча баракка жасап, Марат жылкыга чыгып баратына кармап алганбыз. Ана Уурдап баратқан Орда уур депчи мени. Кимдин койчусу? Алардын койчуманыбы? Ошонун койчуманы бар. Аз жок. Сен мени. Ошо коркуп жасап алган да. Мен айттым, баланын аты эсиме чыгып кетти. Ушундай болду эле десем, үчүнчү күн деп машина кирип кетти. Ошо мен келинчегиме кармап айттым, кой, бизден да кыйын да жеңе албай жатып. Көрдүңбү, прием колдонгон. Ошо жыл как раз 2 үйүр жоголгон айылдан. Милицияга айтса, мени келип басып кетти. Акча мени басып салсачы. Моюнума илип салса. Камап жүрөт бул. Жогоруда көрсөтүлгөн окуялар Султаналиевтердин элге көрсөткөн кылыктарынын бир чети. Алар байланышкан окуяны айтып берүү үчүн абдан эле көп убакыт талап кылынат. Акыркы жылдар аралыгында бул үй бүлөдөн таяк жеп, же болбосо үлүш жерин тарттырып ийген айыл тургундары толтура. Алардын бирөөсү дагы милиция органдарына кайрылган эмес. Анткени бул кадамдан эч кандай майнап чыкпайт деп ойлошкон. Жалпы айыл эли бүгүнкү күндөгүндөй көтөрүлбөгөндө, азыр дагы арыз жазгандар деле баш көтөрүп чыга албайт болчу. Жок, мындайда алда жерде мындай нар жактан кетет да. Жол кетчи, э? Ооба. Нар жактан жол. Тетик Аржыкеевке барчу да. Тетик барчу Аржыкеевке. О, тетик үй турбайбы? Киши курчалып калды бол, кире албайт. Тетакта бир ачык бар, ошактан эптеп кирип чыгышат. Бакир Иманкулов акыркы жылдары кошунасы Арзыкеевтердин үйүнө мына ушинтип арык бойлой, тосмолорду аралап барып келет. Алды жерде баратасы бар, ошол жерден кирип чыгышчу. Мунун себеби Султаналиевтер айыл отурукташкандан бери пайда болгон жолду бууп, асман тереген дубал куруп алышкан. Мына ошондуктан Арзыкеевтердин үйүнө унааны мындай коюңуз, жөө киши араңдан зорго барат. Өзгөчө кыштын күнү бул үйгө баруу тирүүнүн тозогу. Жуманалиев көчөсү ушул жерден бүтөт, ушул үйдөн. Жактын баары көчөдө, кыскасы көчө. Баш ооба да. Өмүр бою көчө болуп келген, бери жол болчу, ушул жактан кирип чыгышчу булар.
Bu yerде mına çöp kanası bolчу. Bu yerге çöpünü alып келчү. Азыр кирип чыга албай калды. Мынакей жолду буук койгон. Монтип тигилер тигип салды. Кышында кантип кирет? Кышында кетет баласына шаарга. Кирип чыга алышпайт. Жол жок үчүн. Жолу жок. Ушундай жашабай калды, Ооба. Карагандалар монтип кантип кирип чыгат. Ошак шаар кетип, эми күн жылып кар эригенде кайта келет. Көксай айылы митингге чыгып коңгуроо каккандан кийин тосулган дубал боюнча комиссия түзүлүп, азыркы учурда иш алып барылып жатыптыр. Султаналиевдер деле дубалдын өзлөрүнө таандык болгон жер тилкенин чегинен чыгып кеткенин моюнга алышат. Бирок жолду ачууну каалашпайт. Мыйзамды өзүнүн чегинде турабы? Жок, чегинде турат деген жок. Каерде чеги? Чеги мына жерде турат экен. Бул жерде турат экен. Ушул жерде туруш керек экен. Анда демек мояк мыйзамыбыз туруптур, могу жол бойдон эле калмак. Калмак. Бу жерден бирок баягы жол эмес, бул 3 үйгө кеткен жол. Үстүнкү үйгө барган жол болчу. Биздин өзүбүздүн. Жок, негизи силердин чек араңар могу биз турган жерде экен да. Мындан ар жагы деген силерге карабайт дагы, бул жергиликтүү бийликке карайт экен да, муниципалдык немеге. Болду ушу. Сага бүгүнгө чейин эми будан кийинкисинде аренда төлөп эле туруп турат. Анан башкача бурулуп кетпесин Айбек. Бул үй бүлөнүн айтымында алар айылдагы алдыңкы жана үлгүлүү үй бүлөбүз деп билдиришти. Мына ошондуктан көрө албаган кээ бир айыл тургундары атайын топ уюштуруп каршы чыгып жатыптыр. Төмө жала жабат Жала эптеп элге жаман көрсөтүп, бул чын-чынында биз баягы патриот, биздин семья баягы 2 милиционер биз деле окко учуп кетчү жерлерде жүргөнбүз. Şu мамлекет, şu айылыбыз, элибиз, şu Кыргызстаныбыз тынч жашап, şu кечинде тынчуктасын деп ошондой ниет менен жүргөн патриот балдарды. Эгерде 10дон ашуун үй бүлө Султаналиевдерге каршы чыгып жаткан болсо, бул көрүнүштү көрө албастык катары бааласак туура болот эле. Азыркы учурда Көксай айылынын дээрлик баардыгы нааразы экенин эске алганда, бул үй бүлөнүн кылганы элди чын эле тажатса керек. Анткени алдыңыздан чыккан ар бир жарандын оозунан Султаналиевдер тууралуу жакшы сөз укпайсыз. Азыркы учурда айлели бул үй бүлөгө каршы акырына чейин турарын билдирип жатышат. Элеттиктер алардын улуу баласы Эмирлан Султаналиевден жумуштан кетүүсүн жана үй бүлөсү менен чогуу жалпы айлелинен кечирим сурашын, сапкы көрсөткөн адамдарга чыгымдарын төлөп беришин талап кылып жатышат.